өмүрдүн узарышына себеп болгон амал тагдырды тек гана дуа өзгөртөт деп келет. Тагдырды эч нерсе өзгөртө албайт, дуа гана өзгөртөт деп келет. Дуа кылууда өзүңүздү таразаласаңыз болот, ыйманыңызды. Канчалык жалынып жалбарып дуа кылган болсо адам бул жакшылыктын белгиси, Аллахка жакын экенин белгиси. Дуа кылбаса Аллах Таала ачууланат ал адамга. Дуа менен, жана айтпадыкпы, жакшылык амал менен сообун, ыйманын көтөргөндөй эле дуа менен дагы адам тагдырын өзгөртөт, жакшылыгын кеңейтет, өмүрүн узартат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анасына дуа кылган го. О Аллахым, малын көбөйт, баласын көбөйт, өмүрүн узарт, күнөөсүн кечир деген. Анасы айтат, ушуларды мен көрдүм деген. Өмүрдүн узак болушун, акчанын көбөйүшүн, баланын көбөйүшүн, башкалардын курмалары бир жылда бир берсе, меники бир жылда 2 жолу берип атты дейт. Керек болсо көрдүм баламды, баласын көрдүм дейт. 100дөн ашык жашадым. Акыркы сахабалардан болуп өлдү. Дуанын касиети туугандар. Ошон үчүн дуа кылууда жалкоолонбойлу. Балдарыбызга көп дуа кылайлы. Ата-энебизге, бир туугандарыбызга, жакындарга, туугандарга, мусулмандарга. Ар бир адамга кылган дуаңыз өзүңүзгө кайтат жакшылык менен.